Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн Кой Таш окуясы боюнча кеп кылмакчыбыз. Азыркы учурда бул иш сотто каралууда. Эске салсак, 2019-жылдын 7-8 августунда Кой Таш окуялары жана андагы бир офицердин өлүмү менен коштолгон иш ушул атайын мамлекеттик комиссия тарабынан иликтенген. Жана ошондой эле бул мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын айрым бир тарапташтары ушуга жоопту деген тыянак чыккан. Кой Таш окуясын азыр ушул сот процесси жүрүүдө Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда. Бул багытта биз сөз кылуу үчүн мына ушул аталган мамлекеттик комиссиянын мүчөсү жана жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров мырзаны студиябызга чакырганбыз. Тынчтык мырза, саламатсызбы? Биздин эфирге келип, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул комиссиянын иши жана ошондой эле андагы тыянактар туурасында элге маалымат жеткен да. Бирок биз бүгүнкү студиябызда ошол ирети менен сөз кылсак деген максатты көздөп сизди чакырдык. Айтсаңыз, ушул мамлекеттик комиссия иликтөө жүргүздү. Ошондо кайсыл тараптар чакырылды? Анан кандай жүрдү да? Комиссия жогорку кеңештин токтомунун негизинде өкмөт тарабынан түзүлүп, ошол комиссияга коомдук ишмерлер, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү ошонун баары кирген. Комиссиянын негизги максаты ошол ар тараптуу, толук жана объективдүү иликтөө болсун деп ошонун негизинде түзүлгөн. Ошол талапка ылайык комиссиянын жумушунун алкагында бүт тарап менен жолугушуу болгон. Бул ошол Кой Таш айылынын жашоочулары менен, ошол Кой Таш окуясына кандайдыр бир деңгээлде тиешеси бар бүт адамдар, ошонун катарында биздин азыркы күндөгү кесиптештерибиз, экс-депутаттар, күч структуралардын өкүлдөрү, андан тышкары бир топ күч структураларынан алынган материалдар, ушунун баардыгы камсыздалган да. Сиз айттыңыз, мынакей Кой Таш окуясына ошол тиешелүү бардык тараптар чакырылды деп. Негизи бул иликтөөнү жүргүзүп жатканда эми көбүнчө ошол күбөлөр суралды да, күбө катары суралышты да, көбүчө окуяга ошо катышкандар. Жок, мындай болду да, комиссия мүмкүнчүлүк түзүп бердик да биз. Кимдин кандай ою болсо, кимде кандай көрсөтмө болсо, биз ачыкпыз. Келиңиздер, ошол комиссиянын жумушуна катышсаңар болот деген биз мындай чектөө кылган эмеспиз. Кой Таш эл менен комиссиянын бир топ мүчөлөрү жерине барып, ошол жерде жолугушуу жүрдү. Бүт эч кандай бир чектөө болгон эмес. Кимдин каалоосу болсо ушул комиссиянын жумушуна катышса болот деген ошондой тартип менен иштегенбиз. Мынакей жарыяланган айрым бир маалыматтарда ошо көрсөтмөдө Ниязбеков офицер ошонун кандай кырдаалда жарат алганы дагы суроо жараткан да. Ошол эле учурда анын кесиптештери дагы жарат алышкан. Ошондой эле барымтага алынган да. Ушул боюнча эмне дейт элеңиз, негизи кандай жарат алган ал? Биринчи ошол Ниязбековду айтып кеттиңиз. Ниязбеков ошол кылмыш иштин ичиндеги материалдардын негизинде, топтолгон далилдердин негизинде, ошол катарында баллистикалык экспертизанын корутундунун негизинде СВДдан чыгарылган октун ошол таасиринен каза болгон. Экспертизанын корутундусунда баллистикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Ниязбековда баягы бронежилет деп койбойбузбу? Ошол баягы кевларовый жиптен токулган бронежилет болгон. Ошол кевларовый ошо жиптерде калган коргошундун ошо калдыгынын негизинде ошол СВД, снайперская винтовка Драгунова, ошодон чыгарылган октун кесепетинен көз жумган деп жыйынтык чыккан. Кылмыш иштин ичиндеги материалдарга таянсак, ал жерде бир СВД алынган, баягы кароо мезгилинде. Жетиштүү ошо тиешелүү документтердин негизинде СВД бул Атамбаевдин атына мындай катталган өздүк куралы болгон. Калган Альфанын кызматкерлерин баягы барымтага алынгандыгы боюнча айтып кеттиңиз. Биринчиден мындай
өзүмдүн жеке оюмду айткым келет. Бул эмне деген көрүнүш? Мамлекеттин bir organ, mamleketlik bir mekemenin, hukuk korgоо organlarının, күч структуранын кызматкерлери, алар буйрукту тергөөчүнүн жазык процессуалдык кодексинин негизинде берген тапшырмасын аткаруу максатында барганда, аны барымтага алып, аларды токмоктоп, алардын денесине жараат келтирип атат. Бул эмне деген нерсе? Бул туура эмес алгандыгы. Анан баягы эсиңиздердеби, биз аларды коргодук, биз аларды кармап турдук деп 10 саатпы 12 саат. Эмне кыласың кармап? Кой берип кой жөн эле. Алар өздөрү эле кетип калат. Анан кийин скорый жибер, анан машина жибер депчи. Бул баардыгы далилденген да. Бул туура эмес, мыйзамсыз болгон. Мына ушул иш азыркы учурда 84 томдон турат экен да. Ушул сиздер карап жатканда купуя сыр деген дагы бөлүктөр болду да. Бүгүнкү күндө соттагы азыр жабык өтүп атат. Айтсаңыз, негизи ошол купуя сыр деген маалыматтарда эмнелер камтылган? Анткени себеби мынакей экс-президенттин тарапташтары муну сотту жабык өткөрүү аракети деп гана маалымат таркатышты да. Эмне сыр бар ал жерде? Мындай да, биздин негизги мыйзамыбыз конституция бар да. Конституциянын ушу башкы беренелеринде Кыргызстан бул укуктуу мамлекет деп айтылып турат. Башкача айтканда, мыйзам чегинде болуш керек. Купуя сыр бар кылмыш иштеринде мыйзам жол берет. Жабык тартибинде соттук процессти жүргүзгөнгө. Аны тергөө органдары, көзөмөлдөгөн прокурорлор ар бир кылмыш иш боюнча ошону аныктайт. Бул мыйзамдуу көрүнүш да. Ошон үчүн бул жерде эч кандай проблема болбош керек. Негизи бар да ошондой жашыра турган анткени. Эми ошол жашырганына караганда, значит, негиз бар да. Эми мен ал кылмышты тергеген тергөөчү эмесмин да. Мисалы мен комиссия өзү деле ошол жабык туура эми бир четин айтайын. Ошо комиссиянын жумушун алганда, мисалы коңшу мамлекеттердин атайы кызматтардан маалыматтар болгон да. Балким ошол негиз болгондур. Балким болсо башка бир жагдайлар негиз болгондур. Аны тергөө органдары чечет да. Биз аны туура көрүш керекпиз. Бирок ага карабастан сот процессинде бүт нерсе ачыкка чыгарылат. Ошого таянып, ошондо мен ишенем, акыйкаттуу сот тарабынан чечим кабыл алынат. Сиздер иликтеп жатканда ошол бүт тараптарды сурамжылап, алардан ошо күбөлөрдү дагы баары менен баарлаштыңыздар да. Кой ташка барган учурда эл менен жолуктуңуздар. Эл эмне деди ошондо? Анткени себеби көпчүлүк катышуучулар ошол жерде кой таштан болгонбу же башка жактан дагы келгенби? Көпчүлүк кой таштан болгон. Мен анда ушу биздин башка кесиптештер, ушу комиссия мүчөлөрү барган. Ал жерде негизги болуп ошол биздин жарандарыбыздын алган жараты боюнча аларга мамлекет тарабынан кандай жардам көрсөтүлөт, тергөө иши, тергөө аракеттери акыйкат, андан кийин бир-эки мындай даттануулар болгон, куугунтоо болуп атат, биз коркуп калдык депчи. Ошонун баардыгын биз комиссиянын кортусуна камтыганбыз. Биз өкмөткө тапшырмаларды бергенбиз. Бүт ошол жаракат алгандарды аныктап, тиешелүү деңгээлде медициналык жардам көрсөтүлүш керек. Келтирилген зыян болсо, ал ордуна коюлуш керек. Бирок ошону менен биргеликте биз айтып кетиш керекпиз, ошол жерде жергиликтүү милиция бөлүмчөсү дагы талкаланып, өрттөлүп жок болгон. Бул мамлекетке зыян. Буну баардыгы камтылган, бир гана мисалы бир тараптуу болбоду да, бул мынандай толук ар тараптуу кортундуу болгон да. Аны ошо өкмөткө, тиешелүү министрликтерге, ошонун катарында укук коргоо органдарына бүт тапшырмалар берилген. Мамлекеттик комиссия дегенде сиздер бүт тараптан, ар тараптан маалыматтарды чогулттуңуздар да. Элден, күч структурасынан. Негизи кандай ушул мамлекеттик комиссиянын ишинде кыйынчылыктар болду? Ошол эле учурда
мынакей азыркы жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина менен Асел Кодуранова бир нече жолу чакырып келбей койгон. Андан кийин парламентке келип ошол жерден дагы сиздер ошол жерден жолугуп сүйлөшөлү дегенде дагы болгон жок да. Негизи кандайдыр бир ушундай тоскоолдуктар болдубу негизи? Комиссиянын жумушуна эч кандай тоскоолдук болгон жок. Ал эми депутаттар ал өздөрүнүн ыктыяры. Мен баягы башында айтып кеттим, комиссиянын жумушу ачык болгон. Биз эч кандай чектөө койбой, биз ачык, айкын жумушту алып барганбыз. Биз айткан каалаган адам келсин, өзүнүн ой пикирин айтсын. Коллегаларды биз сунуштап чакырганыбызда алар келген жок, эми алардын ыктыяры. Ошо башкы сурооңузга мен мондой жооп берет элем да. Атамбаев 2010 жылдан баштап мыйзамдуулук деп келди. Туура мыйзам президенттен баштап жөнөкөй жаранга чейин баарына бирдей болуш керек. Ошол киши мыйзамдуу, мына мен эгерде күнөөлүү болсом, мен даярмын деп жүргөн. Эми мына башка жагын карайлык. Күбө катары чакырылып атат. Мамлекеттик орган, ага мамлекет тарабынан укук берилген. Күбө катары барып кой да. Күбө катары барып көрсөтмөңү бер да. Жок. Менде куралы бар, келсеңер мен атам деп атат. Мамлекет башчы болгон адам, элдин атасы болгон адам, келсең мамлекеттин атынан өзүнүн жумушун аткарган милиция кызматкерлери болобу, улуттук коопсуздук кызматкерлери болобу, бул мамлекеттин органы, буну мамлекет жумушка алып атат. Келсеңер мен атам деп атат. Андан кийин ошол Ниязбеков каза болгондо эртеси барымтага спецназды алганда, Альфа кызматкерден алганда чыгып туруп айтты го. Ооба мен атканмын деди го. Ал бүт аны мисалы мен айткан жерим жок, тергөөчүлөр айткан жок, ал өзү айтып атат. Анан эмне деген көрүнүш? Мен тоготпойм, мен бул сотту тааныбайм, мен бул бийликти тааныбайм. Келсеңер мен атам. Ошондуктан комиссиянын жумушу ал жерде 20 мүчө болгонбуз. Бүт коллегиально, бүт акылдашуу жолу менен чечимге келинген. Ал бир гана бул менин оюм эмес. Ал жалпысынан комиссиянын корутундусу да. Ошол корутундуга келгенде айрым бир мүчөлөр ичинде алмашылып калыптыр, кээ бир жерлери дагы дооматтарды айтышты да. Негизи бул эмне болду? Мамлекеттик комиссия ачык жүрдү деп атасыз. Ал жерде корутунду жогорку кеңеште дагы айтылды. Анан эмне себептен ушундай пикирлер кошулуп кетти? Кандай алмашып калат эгерде кол коюп атышса? Ал жерде алмашкан эмес. Ал жерде бир момент мындай бир талаш болгон. Ал жерде коопсуздук кызматынын жетекчилиги, ички иштер министрлигинин жетекчилигинин уюштуруу ушу аракеттерине баа берилсин, алар күнөөлүү деп табылсын деп ошондой мындай кескин түрдө кээ бирки комиссиянын мүчөлөрү ошондой маселени койгон. Бирок ага бааны ким берет? Ага өкмөт деген бар. Аны ошол кызматка койгон, анын үстүнөн бир кызматтык иликтөө жүргүзгөн бүт эми мыйзам жолунда болуш керек да. Анан комиссиянын бир мүчөсү чыгып эле мына жумуштан кетсин, мына жазалансын дегенде биз алыс болуш керекпиз да. Анан кийин жогорку кеңеш юридикалык баа бере албайт да. Бирок ошого карабастан биз башкы прокуратурага тапшырма бергенбиз. Күч структураларынын кызматкерлери, эгерде алардын кыймыл аракетинде мыйзам бузуучулук болсо, ошого тиешелүү чара көрүлсүн. Эгерде кылмыш алардын кыймыл аракетинде кылмыш курамынын белгилери болсо, анда кылмыш жолуна тартылсын. Эгерде дисциплинардык болсо, анда дисциплинардык чара колдонсун деп ал бүт нерсе жазылган да. Анан кийин комиссиянын бир мүчөсү ГКМБнын жетекчиси же ички иштер министрлигинин жетекчиси жумуштан кетсин десе, андай эмес, биз укуктуу мамлекетпиз. Бүт нерсе укук жолу менен болуш керек да. Бүгүнкү күндө ушул Кой Таш окуясы боюнча сот процесси жүрүп жатат. Демек сиз ушул айта аласыз, мамлекеттик комиссиянын бул корутундусу жана иликтөөсү бул ачык жана туура болду деп айтасызбы?
туура болду дейм, биринчиден. Экинчиден эл көрүп турат да. Баарыбыз эле көрүп турбайбызбы? Бул жерде бир юрист же бир сот, прокурор болуштун кереги жок. Эл көрүп турбайбы? Тергөөгө күбө катары келип бериңиз десе, мен барбайм, мен бул бийликти тааныбайм, сотуңду тааныбайм, милицияны тааныбайм, прокурорду тааныбайм, келсең мен атамды өлтүрөм деп атат. И өлтүрүп атат. Түшүнүктүү да, бүт элге деле түшүнүктүү, баарына түшүнүктүү. И сиздин сурооңузга мен 100% мен ишенем, сот акыйкат болот. И акыйкаттуу чечим чыгат. Айтыңызчы, мына ушул иликтөөлөр бүтүп, мамлекеттик комиссия жогорку кеңеште корутунду каралгандан кийин сиздин байкашыңызча коомчулукта ушул корутунду, ушул комиссиянын ишине болгон туура эмес деген жагдайлар болгон жокпу? Жок, жалпысынан туура болду деп жалпысынан. Албетте жеке сезим бар да. Мисалы ошол биздин коллегалар, ошол Карамушкина башкалар, аларды мен түшүнөм. Алар туура эмес, мыйзамсыз деп суроолорду дагы берди. Бирок мындай бир эмоциядан бир алыс болуп, мындай популистский бир сөздөрдөн, кадамдардан алыс болуп туруп биз ошо мыйзам талаасында сүйлөшпөйлүкпү? Негиз эмне болуп атат? Кылмыш ишти тергеп жаткан тергөөчү өзүнүн укугун колдонуп, жазык процессуалдык кодекстин негизинде тапшырма берип атат. Ал 3 жолу чакырылды, келген жок. Мыйзам жол берет, баягы алып келүү боюнча, мажбур түрүндө. Токтом чыгарып атат. Аны аткарыш керек. Аны аткарбаса мыйзам бузуучулук болот. Бүт мыйзамдуу жол менен барып атпайбы? Анан кийин нааразы болгондук бул жерде туура эмес. Себеби 2010-жылдан баштап Атамбаев бүт ар дайым айтып келген. Ошол мыйзамдуу болуш керек, мыйзамдуу болуш. Ну хорошо. Мыйзамдуу болуш керек. Ну мыйзам чегинде күбө катары чакырса барып кой да. Анан эмне деген нерсе? Жок, сен келесиң, мен атам. Мен өлтүрөм деп атат. Менде курал бар дейт. Менде күч бар дейт. Анан ал жерде көп кылмыш ичиндеги далилдерде ошонун тегерегинде болгончу. Баягы элди топтогондугу ой жаман. Канча деген 100дөн ашык канча деген жарандарыбыз жаратылды. Ушу туура эмес да. Сиз азыр айтып кеттиңиз да, ушул жерде мынакей Ниязбековдун оор жаракат алышы, андан кийин кайтыш болуп кетиши, бирок ушунун эле кесиптештери жана барымтага алынгандар. Алар өздөрү айтып берди да сиздерге кандай болгон. Анткени себеби биз деген аларды барымтага алган жокпуз. Биз аларды кайтардык, коргодук деген сөз. Мынакей өзүңүз айттыңыз, бул айтылып эле келди. Негизи ошол жерде кандай болду деп сиз ачык айтсаңыз болобу? Негизи коргоого алышканбы ошол жердегилер же чындап эле барымтага алганбы? Мындай бир логикага бир таянсак да, атайын Альфа атайын кызматынын ошол кызматкерлери өзүнчө барып кирип ошол жерде отуруп алган жок да. Анын бет башын көрдүңүздөрбү? Бардыгыбыз көрдүк го. Сабалган, урулган, бүт ошол жерде тепкилеп уруп атышат. Каскаларын кийип алган, бүт куралдарын алып койгон. Ошол жерде мындай мазактоо катары аларды тепкилеп, мен азыр мындай ачуум келип атат да. Кандай сен укугуң бар? Мамлекеттин атынан барган укук коргоо кызматкери өзүнүн жумушун аткарып атканды барымтага алганга. Биринчиден, аларга кол көтөрүү бул мыйзамсыз. Каршылык көрсөтүү бул мыйзамсыз. Аз келгенси ошо барымтага алгандыгы бул көрүнүп эле турат да, алардын кыймыл аракетинде кылмыш курамынын белгилери бар экендиги. Анан айтып атат, биз дейт аларды сактадык. Анан дейт биз чалдык дейт. Машина жибергиле, алып кеткиле деп. Эмне кармайсың? Эмне кармайсың? Кой берип кой. Чыгарып кой көчөгө. Өздөрү басып кетип калат. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда да. Ушул менин жеке оюм. Анан биз коргодук, биз андай кылдык, биз бул жок сөз да. Мындай мен кечирим сурайм го, жөнөкөй тил менен айтканда каяктагы бир жомок да. Аны болтурбаш керек да.
кол көтөрбөш керек, кармабаш керек, такыр даже каршылык көрсөтпөш керек да. Келди, мына токтом, биз ушу токтомду аткарыш керекпиз. Наоборот, ошол жерде туруп, мыйзам чегинде аларга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Анан аларга таш атып, ошол жерде тополон канча деген жарат алышты ошол кызматкерлер. Алар дагы бирөөнүн баласы, алар дагы ушу Кыргызстандын жараны, алар дагы ушул Кыргызстандын мыйзамына ылайык, конституцияга ылайык укуктары бар. Алар өзү каалоосу менен барган жок, алар өзүнүн жумушун аткарып барды. Аны сезе билиш керек. Анан күчкө салып эле мен атам деген бул туура эмес. Ошол эле сиздер менен эле бирге Кой Таш окуясы боюнча коомдук комиссия да түзүлгөн да. Алар мындай деген чечимин чыгарышкан, ошол даярдык жакшы болгон эмес деп. Сиздерде мындай корутунду жокпу? Кемчиликтер болгон. Кемчилдик болгонун себеби биздин жарандардын жараталганы, ошол жерде милиция бөлүмчөсү күйгөндүгү, альфа кызматкерлеринин жаракат алышы бул кемчилдик деп мен эсептейм. Анан кийин биз туура түшүнүш керекпиз да, Кыргызстандын тарыхында bunday окуя биринчи жолу болгон. Экс-президент мен атам мен өлтүрөм деп атат. Болгон эмес. Практика жок. Анан эми нештатный ситуация деген бар. Анан ал киши мисалы ошол жерде аны коргоп жүргөндөр ошол ГКМБнын кызматкерлери. Алар бүт тактиканы билет. Алар деле даярданды. Анан кийин Атамбаев өз учурунда ошо 7 жыл бийликте турду. Бүт укук коргоо органдарын ошонун айрыкча ГКМБнын жумушун так билчү да. Алар эмнеге күчү жетет, потенциалы кандай, аны бүт баардыгын билчү да. Бул жөнөкөй катардагы бир кылмышкер эмес да. Аны бүт билген адам. Ошон үчүн бүт маалымат болгондон кийин анан ал жерде канча деген мондай периметр менен адамдарды койгону, бүт движенияларды мондай байкап турганы, спецназ дислокация болгон жерге өзүнүн адамдарын круглосуточный койгону, алар кыймыл аракети кылганда чалып ал жактан элди топтогондугу, альфа автобустарга чыга баштаганда ал жерден сигнал алып ал жерде укмуш уюштурулган да. Бул жөнөкөй жумуш эмес. Ал көп моменттер бар да. Алар кадимкидей булар даярданган да. Даярданган. Ошондуктан кыйынчылык албетте болот. Эгерде жөнөкөй бир катардагы кылмышкер болсо, аны жөн эле барып кармакка алып кирип койбойбу. Ошондуктан бул bunday ситуация, bunday окуя кырдаал Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Ошондуктан анча-мынча кемчиликтер болушу мүмкүн. Кемчиликтерди биз эмнеден айтабыз? Туура биздин жарандар жараталды. Ушундай бир материалдык зыяндарга душар болдук да. Тынчтык мырза, бизге убактыңызды бөлүп, мына ушул Кой Таш окуясы боюнча азыр ушул сот процесси жүрүп атканда маек куруп, мамлекеттик комиссиянын иши жана ошол жердеги жагдайлар туурасында ой бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы иштериңиздерге, келечек пландарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат, бирге болсун, рахмат. Кой Таш окуясы жана ошондой эле анын жүрүшү, мамлекеттик комиссиянын иши туурасында кеп козгодук. Анда кайрадан кийинки программадан көрүшкөнчө сак саламат.